Сіз айтып жатпайсыз ба, қолың сындырам деп. Мен сені көрсетемін деп отса, мен емне деп айтышым керек? Емне деп айтышым керек? Дағы бір жыл айтайын. Мені ешкім көрсете албайды. Мені көрсеткіші мен аны қолын сындырып қоямын. Еще раз. Түбөлүк ешкім башчы эмес. Аны түшүнбөй коюу жакшы эмес. Акыйкат айтсаң чоңдорго ар дайым эле жакшы эмес деп Элмирбек деген акын айтканда. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар. Мен да бүгүн ушул Ташиев, Зулушев, Шакиев жөнүндө бир кайрылууну туура көрдүм. Биз мындай бир биздин мыйзамдар бир кеңгурууга окшош мыйзам окшош турат да. Кеңгуруу болуп секирип, ары секирип, бери секирип, мындай бир бирдиктүү иштеп жаткандай сезилип турат мага. Анан бул Шакиевтерди, Ташиевтерди, Зулушевтарды бүгүнкү сотко келген машиналарын көрсөңөр, $120,000 турат, 2 седьмойлор. Сотко ошондой тонированный $120,000 машинасы менен келишип атат да. Еще плюс буларды негизи автозак менен алып келиш керек да. Мамлекеттик төңкөрүш кылам деген бул өтө оор статья. Бул деген убийстводан да өйдө турат статьясы. Анан кийин жалпы Кыргызстандын элине бүлүк салам деген ушундай бир саясий каракчылар, адам өлтүргүчтөр, адамдын укуктарын ылайдай тебелеген Ташиевке окшогон кан ичкирлер, Зулушевке окшогон мындай непонятный адамдар, Шакиевке окшогон кошоматчылар биздин мамлекетте эркелеп жүрбөш керек да. Биз качан күнгө чейин ушуга окшогон торпокторду багып беребиз. Элибиздин чөнтөгүнөн, элибиздин жалпы элдин казынасынан ушулардын охраналардын акчаларын төлөп, булар и так деле биздин кыргыз мамлекетин жакшы эле тоноп жебеди мисалы. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокаивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Ташиевдин өзүн эмес, Шайырбектин эле $12 миллиард сомдук байлыгы турат да. Урматтуу кыргызстандыктар. Мындай бул Ташиевдин аркасында эл турат, Зулушевдин аркасында эл турат. Буларды колдогондор бар, карапайым элдин алдында колдогондор бар деген бул мындай айтканда жомок. Бул баягы балык сага сүйлөп жомок айтып берет дегендей жомок да болчу. Ташиевтердин, Шакиевтердин, Зулушевтардын аркасында азыр эшек дагы жок, эл эмес, эшек жок. Эми Зулушев кечеги 2020 жылга чейин айлыкка иштеп, мындай күн көргөн Зулушев айлыкка иштеп, айдан аяк эптеп окат кылган, мисалы могу Шакиев, анан кийин Ташиев,
Булардын баардыгы мындай айтканда государственный разбойник болду да. Булар Кыргызстанга болуп көрбөгөндөй кол салышты. Болуп көрбөгөндөй. Бул Ташиевдин мындай президенттик тактыга келем деген ою, буну кийин байкадыңар да, 4 жылдан кийинчи, ошо 2020-жылы байкалган. Анткени бул каракчы Ташиев. Мен ОПГлар менен катуу күрөшөм. Мамлекетте жегендердин баардыгын алып келип кустурабыз мамлекетке деп элге ушундай грандиозный рекламаларды кылып, аябай мындай жакшы пиарт этип, анан кийин өзү ушу элдин ишеничин колдонуп, Кыргызстанга миллион деген салык төккөн, канча миңдеген кишилерди жумуш менен камсыз кылган жеке бизнесмендерди алып келип тоноп, аларды алып келип камап, ресторан кафелердин дей койчу тоок бакканга чейин алып келип тоношчу да булар. Мына Ташиевдин командасычы. Ташиевдин жанындагы балдар булар адам Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Турган балдар да, булар мындай любой момент, любой ишке дайын. Кан болсо канга, жан болсо жанга дайын да. Анткени буларга мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, өзүнүн кызыкчылыгы биринчи место турат да. Мисалы, мына Эдуга окшогон, булар мындай жокчулуктан өскөн балдар да, мисалы Эдуга окшосторчу. Эду мисалы жок эле жердин баласы экен да. Ушуга окшогон Ташиев өзүнө окшогон жок балдардын баардыгын түү жок, мындай кембагалдын балдардын баарын чогултуп 40 чорого окшогон мына мамлекетти каша кылбадыбы? Канча деген апаларды камады, канча деген аталарды камады, акыйкат айтып мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон активисттерди, саясатчылар баардыгын камады да Ташиев. Ташиев кыргыз элине эч качан жакшылык кылган жок. Чиркейдин бутунчалыкта жакшылык кылган жок бул. Наоборот, опол тоодой кырсык алып келди. Кандай кырсык? Мынакей Баткенден каза болгондордун баардыгы Ташиевдин мойнунда. Анткени улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болуп турганда, улуттук коопсуздук мамлекеттик чек ара боюнча минут сайын булар маалымат алып туруш керек болчу да Ташиевчи. Бул Ташиев өзү чикс эмес да, бул деген бензин ташыган контрабандист. Бул фундаментине түбүнөн келаткан чикс эмес бул. Бул ошо чикстердин формасын кийип, ошо чикс болумунда аракет кылды. А бирок этегинде чикс болбой эле, мындай айтканда көт болуп калды да. Ууру болду да. Мынакей түрмөдөгү камап, сахары көтөрүлүп, давление болуп өлгөндөр канча болду? Ушу Ташиев алып келип камап койгонда. Эми карабайсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар? Урматтуу президент, сиз өзүңүз деле көңүл буруп коюңузчу буга. Буларды алып келип камаш керек. Булар сотко мындай телохранительдер менен, жан сакчылар менен 120-200 миң долларlık машиналар менен келбеш керек. Буларды күнүн ысыгында колуна бир баклажка берип, автозик менен алып кеш керек буларды. Зулуш. Бул деген мындай прокуратурада иштеп, мынчалык башкы прокурор болуп, мынчалык байлык топтош дээрлик мүмкүн эмес. Бул мынча акчаны Зулуш кайдан алды? Шакиев мынча байлыкты кайдан алды? Айналайын, бизде суроо көп. Бирок
Ташиев, Шакиев ушул территориясы, Зулуштун территориясындалар. Ушулар менен кыймылдап, ушулардын движениясын кылгандар бир учур келет, Кудай буйрса. Бүгүн болбосо эртең, эртең болсо бүрсү күн бир учур келет. Ар бир адамдын жооп бере учуру келет. Бирок ошо мезгилде мыйзамга ылайыктап өтө катуу жоопко тартабыз. Ташиевди, Шакиевди, Зулушовду. Анткени булар мамлекетке чындап чыккынчылык кылышты. Мамлекетте мындай айтканда урдады, көп нерсе урдады. Бул Ташиевдин, Зулушовдун жанында жүргөндөр Кыргызстандагы эмне маселе болсо чечип калды да. Мындай помощниктери, 5-6 киши нары да, короче. Ошонун баардыгы чечип калышты. УКМК менен кутурган иттей кутурду ошондо балдар, УКМКнын балдарычы. Могу азыркы жумуштан кетип аткан Ташиев алып келген балдар УКМКнын кутурмайт кутурушты. УКМКнын тоноогон ошол учурда Ташиевдин убагындагы тоноогон УКМКнын кызматкерлеринин өздөрүнүн атасы менен апасы калды, калган баарын тоноп коюштулар. Анткени УКМКнын Ташиев алып келген кадрлары аябай ачык болчу. Бирин серин арасында бар ток. Бирин серин. Бекөө. Калган 99% Ташиев алып келген кадрлардын бүт ачка. Мындай айтканда жут жерден чыккан үйгүлөнүн балдары Кыргызстандын менен мындай кызарган жерин басып калышты да. Бүгүн Ташиев жоопко тартылып буну алып келип камабаза бир учур келет, буну бир сөзсө камалат Ташиев. Жердин түбүнөн болсо да алып келебиз Ташиевди. Анткени мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекеттин бүтүндүгүнө мындай доо кетирем деген аракеттер менен Кудай буйрса булардын башында, Зулуштун, Шакиевдин башында ого эле көп мыйзамдар турат да. Ташиевдин өзүнүн иштеген ишиндеги аркасын карасак 100% эле кылмыш менен иштеген да. Өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр, мындай өлкөгө пайда келтирип аткан, дүйнөнүн аркы өтүнөн берки өтүнө товар ташып чоң бизнес кылып аткан бизнесмендер алып келип, товарларын алып келип, баардыгын мындай айтканда сен мынча кызасың, курус берип, миллиард сомдон кустуруп, мындай ким кымбатыраак машина менен жүрүп калса, аны алып келип камап, мына акмакчылык кылды Ташиев. Буларды эркелетип, мындай 200 миң, 300 миң доллар менен сопровождение менен сотко алып келбеш керек. Буларды зал суда алып калыш керек. Булар кылмышкер да. Булар конкретный кылмышкер. Булардын күнөөлөрү далилденип, бир нече киши буларга показания берди да. Ооба ушундай кылган депчи. Мындай кээ бир бирин сенин саналуу эле адамдар бар да. Ушу Ташиев президентке келет, эртең бүрсү күнү кайра кызматка келет деп. Биз жаштар Ташиевдин бийликке келишине, кызматка келишине жаныбыз сайып, анын бийликке кызматка келишине жол бербейбиз. Биздин жаныбыз ошо Ташиевдин кылган иштерин курбандык болуп калыш үчүн биз ага эч качан жаштар жол бербейбиз. Биз бул каракчыны көрдүк. Бул каракчы мындай мен бир мындай чоң эле санжарачыдан сурасам, Ташиевдин ата теги Ташчыдан нары жок экен да, билбейт экен. Эч ким билбейт экен. Бунун ата теги жок адам эч качан мамлекетке жакшылык кылбайт. Анткени булардын ата теги лөлүү же афганистпи билбейбиз да биз. Өзү билбеген биз кайдан билебиз? Мына ушундай ата теги жок адамдар 3000 жылдык тарыхы бар Кыргызды башкарып, Кыргыздын башына чычты. Кыргыздын. Биз президенттин саясатын колдоп, мына ушул Ташиевке окшогон каракчыны камаганга жардам берип, аркасында бекем турушубуз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, Ташиев мамлекет үчүн пайдап келген жок.
мамлекет үчүн өксүк алып келди. Мен деген мыкты бизнесмендерди, мен деген жакшы ишкерлерди, жакшы мыкты акылдуу балдарды, активисттерди, журналисттерди, мекенин кургон жаш балдарды, кыздарды, аталарды, апаларды баарын камады Ташиев. Анткени ата теги жок адамга мекендин керек эмес. Элдин көзүнө мекенчил болуп көрүнгөн, ата журтчу болуп көрүнгөн, мекен үчүн күлгөн киши болуп көрүнгөн адам акыр түбү каракчы болуп чыкты. Государственный разбойник. Эми урматтуу кыргызстандыктар, мекенибизде тынчтык болсун. Бирок ушул Ташиевке окшогон каракчыны, Шакиевке окшогон мындай айткандай саясий тряпканы, Зулушевке окшогон мындай формачан бизнесменди биз мындан кийин колдобойлук. Кыргыздын 3000 жылдык тарыхында мындай 3 мушкетер болгон эмес. Мындай каракчылар болгон эмес. Булар жеке өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, жеке өздөрүнүн келечеги үчүн, балдарын келечеги үчүн, кыздарын келечеги үчүн жана байлык топтоо максатында эле булар бийликке келген. Ташиев, Шакиев, Зулуш Бүчөч, мынакей, урматтуу кыргызстандыктар, биз баарыбыз бекем туруп, бир ынтымакта болсок, мамлекетти ушуга окшогон каракчылардан баарынан сактап калабыз, Кудай буйруса. Булар мамлекетти кой сойгондой кылышты. Мисалы, Зулушевка бере турган суроо бар да, эмне үчүн Көлбаев өлгөндө Зулушев мырза, сиз мындай текшерип жүрүшкөн жоксуз. Эмне үчүн текшерип жүрүшкөн жоксуз? Сизге суроо аябай көп. Биздин Кыргызстан мыйзамдуу өлкө болгондон кийин, прокуратура бул көзөмөлдү чорган да, ошо күнү иш козгош керек болчу да, по факту. Зулуш ал ишти козгогон жок. Ташиевдин айынан канча деген инвесторлор Кыргызстанга келбей калды коркуп. Силерде бир каракчы бар экен, шымчан кирип Кыргызстанга турсий жок жагат экенсиң деген макалалар жазып чыгышты. Анан кийин ушуга окшогон адамдарды кыргыздар, өзүбүз кыргызстандыктар уралап бийликке кое алып, этегинде бакыр өгү ыйлап калдык. Эсиңердеби? 2013 жыл болуш керек да, Ташиев забордон ашып түшүп көчүгө айрылып кеткен да. Ошондо менде справка бар, мен жиндимин деген бир врачтын кагазы менен чыккан да. Мен жиндимин, мен жазамды өтөй албайм депчи. Эми ал кагазды мен берген жокмун, сен берген жоксуң, аны врач берди да. Эми ошондой жинди кишини УКМКга алып келип биз абдан жаңылдык. 1945 жылы согуш бүткөндөй, Германиядагы, Россиядагы тып-тыйпыл шаарлар талкалангандай, азыр ошол Ташиевдин доорундагы согуш бүткөндөй, бизнесмендер дагы тып-тыйпыл эми баштарын көтөрө башташы, коркушупчу. Өлкөнүн элин баккан ишкерлерди, ушундай адамдарды, инвесторлордун баардыгын ушундай каракчылык жол менен тоногон Ташиев камалсын. Буга Ташиевке өмүр бою эркин ачыш керек буну. Өмүр бою эркин ачыш керек. ПЛС. Пожизненная свобода. Мунун кылмыштары ошо ПЛСке ылайыктуу. Пожизненная свободага ылайыктуу. Өтө көп. Бир учур келет. Бизге дагы жаштарга бир учур. Качан билбейбиз. Бирок келет. Ташиевдин кылмыштары үчүн, Шакиевдин кылмыштары үчүн, Зулушевдардын оор кылмыштары үчүн
Биз буларды өмүр бою эркин ажыратабыз. Булардын балдарын, кыздарын мамлекеттик бирдишке албагандай мыйзам жасабыз, Кудай буйруса. Булардын балдарын, кыздарын ошо атасынын азабын тарта турган мыйзамдарды Кудай буйруса мыкты юристтер иштеп чыгабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, булар камалыш керек. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Мамлекетибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, бейпилчилик болсун.